Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. 2025 жылы Орусияга мигранттардын агымы азаябы же жокпу белгилүү болду. 2025 жылы чет өлкөлүктөрдү көзөмөлдөө боюнча кошумча чаралар киргизилгенден кийин да Орусияга мигранттардын агымы азайбайт. Миграциялык саясат борборунун директору Ольга Чудиновских. Анын айтымында бул борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономикалык абал жакшы эмес жана бул мамлекеттердин жарандары үчүн альтернативдүү жолдордун жоктугу менен шартталган. Адамдар Россиядан башка көп акча таба турган жери жок болсо да, алар жасалма жол менен курулган бардык тоскоолдуктарды жеңип Россияга барышат. Тажикстанда жергиликтүү бийлик азырынча негизинен Россия Федерациясына жумушчу күчүн экспорттоо үчүн алектенет. Ал жерде адамдар өздөрүн ээлөөгө эч нерсе жок жана аларда альтернативдүү жолдор жок деп түшүндүрдү Чудиновский. Ал кошумчалагандай, борбор Азия өлкөлөрүндөгү көп сандагы үй чарбаларынын бакубаттуулугу миграциядан көз каранды. Бул анын пикири боюнча Россия үчүн да абдан маанилүү. Эмгек мигранттарын кабыл алуу коңшу өлкөлөрүндөгү социалдык туруктуулукту сактоого мүмкүндүк берет. Буга чейин Росстат 2024 жылы Орусиядагы миграциялык өсүш 568 миң адамды түзгөнүн билдирген. Келген 4 миллион чет элдиктердин 3,5 миллиону чыгып кеткен. Номиналдуу түрдө бул 1995 жылдан берки максимум. Демограф Игорь Ефремов рекорддук өсүштү эсептөө техникасынын өзгөрүшү менен байланыштырды. Анын ою боюнча, эгер андай болбосо, бул көрсөткүч акыркы 10 жылдагы эң кичинекейлердин бири болмок. Ал чындыгында өткөн жылы миграциялык өсүш 100-150 миң кишинин тегерегинде болгонуна ишенет. Вологда областында мигранттардын курулуш тармагында иштөөсүнө тыюу салынды. Вологда областында 2025 жылдын февралында киргизилген мигранттарды курулуш иштерине тартууга тыюу салынды. Тиешелүү токтом Россиянын укуктук актыларын расмий жарыялоо порталында пайда болду. Документке ылайык, 2025 жылдын 17 февралындагы Вологда областынын губернатору Георгий Филимоновдун курулуш тармагына чет элдик жумушчуларды тартууга тыюу салуу боюнча токтомунун пункттары күчүн жоготту деп табылды. Ушул жылдын 5 мартында токтомдун долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Токтомдун долбооруна түшүндүрмө катка ылайык, тыюуну жокко чыгарууга курулуш тармагында бош орундарды ээлөөгө даяр жергиликтүү тургундардын жетишсиз саны себеп болгон. Вологда областында бош орундардын саны өскөн, бирок иш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турган жумушсуз орустар базардын муктаждыгын толук жаба албай жатышат. Буга байланыштуу мигранттарды тартуу зарыл болуп калды. Буга чейин киргизилген тыюуну көптөгөн ишкерлер, анын ичинде бул чечимге каршы чыккан Северсталь компаниясы сынга алган. 2025 жылдын 27 февралында Вологда областынын губернатору Георгий Филимонов мигранттарга турак эмес жана турак жай имараттын курууга, бузууга жана демонтаждоого, ошондой эле курулуш аянтчаларын даярдоого тыюу салган токтомго кол койгон. Жаңычылдыктан кийин Северсталь компаниясы бир катар долбоорлорду ишке ашырууда олуттуу тобокелчиликтер бар экенин эскертти. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.